F1 это означает, что семена произведены согласно по технологии. Суу, жылуулук, жер семирткич жана мээнет менен жүгөрүнүн гектарынан 15 тоннадан түшүм алууга болот. Буга Абдухаким мырзанын көзү жеткен. Ал 35 жылдан бери аталган дан өсүмдүгүн изилдеп, үрөнүн өстүрүп келет. Дыйкандардын эмгеги текке кетпеш үчүн аларга кеп кеңеш да берет. Айтымында өлкөдө жүгөрүнү кайра иштетүүчү ишкана куруу мезгил талабы. Анткени анын аянты кеңейүүдө. Жүгөрү мурун Совет убагында 80 000 гектардан ашпаган. Азыр 105 000 гектар. 105 000 гектар. Баасы жакшы болсо, даже ошо сырье менен сатсак, бизге пайда болот. А перевод кылсак, Кыргызстанга биз дополнительный продукт чыгарабыз да. Миласа, паттака деп, анан даже сухое молоко. Жүгөрдүн союдун да чыгарат да. А бияктан перевод кылсак, анын орусча айтканда добавленный стоимость кошулат да. Жүгөрү тамак ашка гана колдонулбастан, малга тоют катары да пайдаланылат. Канаттууларга жем кылып беришет. Ушу тапта түшүм Өзбекстан менен Тажикстанга экспортталат. Эми аны кайра иштетүүчү ишкананы Чүй облусунда куруу көздөлүүдө. Ага 100 миллион АКШ доллары сарпталат. Буга катар 10 миллион долларга логистикалык борбор жана заманбап күнөскана курулат. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында өнөр жай кооперациясы жаатындагы кызматташтыгын кеңейтүү жана тереңдетүү боюнча кол коюлган иш-аракеттер планында камтылган. Жол картасында 550 миллион долларга жалпысынан 60 долбоорду ишке ашыруу каралган. Алардын ичинде төмөндөгүлөр бар. Фергана облусунда Геобетон Багдад жичкасынын базасында бетон буюмдарын өндүрүү боюнча долбоорду ишке ашыруу, анын суммасы 40 миллион АКШ долларын түзөт. Unimobile биргелешкен жичкасынын базасында 8 миллион долларга цемент заводун куруу боюнча долбоорду ишке ашыруу. 15 миллион АКШ долларына медициналык буюмдар, шаймандарды чыгаруучу өндүрүштү ишке киргизүү. Капиталы алгачкы баскычта 50 миллион долларды түзгөн Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү. Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду эки өлкөнүн соода, инвестициялык карым-катышын арттырууга багытталган. Штабы Бишкекте жайгашмакчы. Ал жеңил өнөр жайы, токен өндүрүшү, соода, туризм сыяктуу тармактарга насыя бермекчи. Бара-бара баштапкы капиталы 4 эсеге чейин көбөйтүлөт. Уставдык капитал 50 миллион доллар болуп атат, бирок аны ишке ашыргандан кийин 150 миллион доллар кошумча берилет. Бул фондду биз өзүбүз ички процедураны өткөндөн кийин бүт фонддорду түзүп, биз ойлоп атабыз, бул жылдын аягына чейин бул акча которулат. Ошондой эле Кызыл Кыяда соода логистикалык борбор куруу да көздөлүүдө. Ал эми Наманган облусунда жемиштерди кайра иштетүүчү өндүрүш логистикалык ишканаларды өнүктүрүүгө инвестиция тартуу белгиленген. Максат кызматташтыкты бекемдөө. Соода логистикалык борбор куруу. Бир жерде уже жери да даяр, бир жерде эмираттар бар. Бирок көбү курулуш керек. Ошон үчүн бул проекттер 1 жылдан ашык болушу мүмкүн. Негизги максатыбыз биз сооданы Республика Өзбекстан менен 1 миллиардга чейин жеткирген ушундай максат бар. Белгилей кетсек, былтыр эки мамлекеттин товар айлантуусу 341 миллион долларды түзгөн. Көрсөткүч алдыдагы жылдары көбөймөкчү. Буга эки тарап тең дилгир. Кошумчаласак, президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон сапары жемиштүү аяктады. Өнөктөш өлкөнүн лидери Шавкат Мирзиёев кесиптеши Садыр Жапаров менен болгон сүйлөшүүсүнө жогору баа берди. Ал 30 жылдын ичинде бир катар кездешүүлөрдүн күбөсү болгонун белгилеп, бирок буга дейре мындай тарыхый жолугушуу өтпөгөнүн билдирген. Жазгүл Сейдахматова, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.